Бир нерсе ойлоп табуу үчүн алым болуп, анын мектебине окуунун кереги жок. Көп алымдар бар, өздөрүнүн алым экенин деле билбесе керек. Бүгүн сиздерге арабызда эле жүргөн таланттуу жана чыгармачыл адамдардын жашоолорун жеңилдетүү үчүн ойлоп тапкан нерселерин көргөзөбүз. Бул кызыктуу дарбаза жөнөкөй жана кызыккан адамдар тарабынан ойлоп табылыптыр. Тактанын үстүнө чыккан машина тактанын ортосуна жакындаганда машинанын салмагынын жардамы менен үйдүн дарбазасы ачылат жана машина өткөндөн кийин дарбаза өзү жабылып калат. Бул ойлоп табылган нерсе пикник жана эс алууну жактырган адамдарга аябай жагат деп ойлойм. Дарыянын жанына коюлган бул аппарат өзү айланып, чокто бышып жаткан этти күйгүзүп жиберүүдөн сактайт. Кыргызстанда эң көп эгилген эгиндердин бирөө жүгөрү болуп эсептелсе керек. Ал кандай эгилет, кандай чогултулат жана канчалык кыйналып тазалануусун баарыбыз билсек керек. Бул киши жүгөрүнү оңой тазалоо үчүн ушундай нерсе ойлоп табыптыр. Бул ойлоп табылган нерсе көп отун аралагандарга аябай жакса керек. Бир учурда велосипед тээп спорт, бир учурда отун аралаганга мүмкүнчүлүк берет. Мотоцикл айдаган кишилер кантип тюнинг кылып мотоциклдерин үнүн бекер өзгөртсө болот. Ошо видеодон көрсө болот. Столбага чыгуу ар бир адам үчүн коркунучтуу жана коопсуз болуп эсептелет. Бирок колдо жасалган бул аппарат менен анчалык коркунучтуу жана коопсуз эмес. Сиздин оюңузча аябай пайдалуу ойлоп табылган нерсе эмеспи? Бул нерсени ойлоп табуу үчүн чыгармачыл болуунун өзү жетишсиз болсо керек. Талаалардагы эгиндерди дарылоо үчүн үйдөгү мүмкүнчүлүктөр менен ойлоп табылган бул вертолет 4-орунда.
Kuruluş sektörü en baya sektörlerden biri. Uyda kuruluş jasaganda da yer kişine başta işletpese, anda denebиз kıynalıp, kol büt belderimiz orup kalması mümkün. Бұл жұмысшылар көптөгөн кирпичтерди көп күч коротпой, оңой жол менен өйдөгө жеткирип берип жатышат. Таштанды жыгачтар менен жасалган бул машина устачылыктагы эң акыркы технология. Колдо эле жасалган бул машина бир жерге батыраак жетип баруу үчүн жасалган. Кыш мезгилинде жөн эле көчөдө кетип баратып топтолгон карлар менен жасалган чоң үй көрдүңүз беле. Бул адамдар убак өткөрүү үчүн ушундай үй жасап жатышат. Европада аялдардын кыйналбай ажатка баруусу үчүн ушундай нерсе ойлоп табышыптыр. Сиз ушуга эмне дейсиз? Комментарийге жазып калтырыңыз.